Assalamu алейкум, урматтуу министр, Телек мырза. Оорубаңыз, ден соолугуңуз чың болсун, бекем болсун. Эми бул маселе боюнча мен бир топ суроолорду даярдап келгем, бирок азыр кечээ мен Таласка барып келдим. Таласта Көксай деген айылга чейин барып, эл журт менен жолугушуп келдим. Эл журт ойлондурган эң чоң маселелердин бири ошол жол экен да. Таразга чейинки жол. Негизги трасса бар эмеспи? Бүт райондорун байланыштырган Таластын. Жарымы курулган, жарымы дагы деле эски бойдон турат, Союздун учурундагыдай. Ошон үчүн бул өтө маанилүү стратегиялык жол. Эгерде бул бүтүп калса, Кыргызстандын транзиттик потенциалы дагы да өсөт. Мисалы мына Чүй менен Бишкек аркылуу аттап аткандар, ошол эле Кара Балык аркылуу аттап аткандар кайсы бир деңгээлде ошол жакка бурулат, ошол жак аркылуу келет. Бул деген сөз экономика өсөт, ал жакта соода жүгүрөт, адамдар турмушу жакшырат деген сөз да. Бул абдан маанилүү, ошон үчүн мен мындай эле колдоп берейин. Рахмат. Дүңүнөн элечи. Анан дагы бир маселе, ошол барган жерде айтылып калды да. Бир жак Өзбекстан менен, бир жак Казакстан менен чек аралаш болгон, эки өлкө менен чек аралаш болгон айылдар аз эле Кыргызстанда. Ошонун бири ушул Көксай айыл өкмөтү экен. Ошол жерде Кайнар анан Көксай айылдардын ортосунда 5 километр жол бар экен, бардыгы асфальттаныптыр, анан ковид учурунда 1,5 километр калып калыптыр. Ошону сураныш быйыл планга киргизип туруп бүтүрүп берсеңиз. Мен сиздин бир сыпатыңызды байкадым, сөз берсеңиз аткарат экенсиз. Ошондо дагы бир киргизесиздер буюрса. Рахмат, киргизебиз. Кудай буюрса, мына сөзүңүздү алдык, ошону бүтүрүп берсеңиздер, аны элдин журтунда бата тийсин. Анан калган бюджет боюнча маселелердин баардыгын көз жумуп эле ошо колдоп коелучу, анткени Талас жергесинде жол бүтүп калса жакшы болот эле. Бир жолу түшүндүрүп койсоңуз, Талас шаарынан чыга бериштен баштап кайсыл жерге жетет бул жол? Бул азыркы реконструкцияны талап кыла турган участок узундугу 93 километр түзөт. Долбоордун бөлүгү ошо Талас областынын аймагында жайгашкан. Таластан баштап Манас районуна чейин болот го дейм, же чек арага чейин иштеби? Казакстан Республикасынын мамлекеттик чек арасында Кичи Капкадан жана Талас облусунун Кара Бура, Манас жана Бакай ата районун камтыйт да ушул район. Билесиздер да, бул өтө стратегиялык, өтө маанилүү жол, ошого мен суранат элем. Мындай колдоп берели. Чоң рахмат. Рахмат.